Ассаламу алейкум, Марва телеканалынын көрөрмандары жана ошондой эле Насыйкат радиосунун угармандары. Эфирде сиздер Айымдар ааламы берүүсүн көрүп отурасыздар. Ал эми аны алып барган мен Гүлзада Талайбекова. Кадырлуу көрөрмандар, бүгүн сиздер чындыгында эле үйдө отуруп акча тапкан болобу? Ушул темада маек кылабыз. Ал эми ушул эле үйдө отуруп акча тапкан адалбы же арамбы? Ушул боюнча дагы буйруса маегибизде кененирээк маалымат ала аласыздар. Бүгүн бизде конокто филолог жана ошондой эле тренер айымыбыз Нуриза Мамет. Ассаламу алейкум, Нуриза айым. Бүгүнкү биздин эфирибизге кош келипсиз. Алейкум ассалам. Чоң рахмат Гүлзада эже. Жалпы жамаатыңыздарга эфирден пайдаланып ыраазычылык билдирип кетейин. Айбойсон иш кылып атыпсыздар, азаматсыздар, ийгилик ишиңиздерге. Рахмат. Чоң рахмат, Нуриза айым. Кадырлуу көрөрмандар, эгерде биздин ушул темага байланыштуу суроолоруңуздар болсо, WhatsApp номерине кайрылсаңыздар болот. Биздин WhatsApp номери 0708 10 41 60 0708 10 41 60. Эмесе маегибизди баштай берели. Нуриза айым, эң эле алгач сизге суроо, үйдө олтуруп эле чындап эле акча табуунун кандай жолдору бар? Негизи эле акча тапса болобу? Ушул теманын өзүн эле суроосун берсек сизге. Негизи абдан сонун суроо. Баарына прям кызык болгон, баарын толкундаткан, үйдө айрыкча региондо үйдө турган апаларды, келиндерди кызыктырган тема. Бизге бул жаат жаңыдан кирип баштаганы үчүн бир аз мындай бүдөмүк ойлор бар да. Иншаллах бүгүнкү эфирде ошолорду жоёбуз деген ишеничтебиз буйруса. Анан бизди көрүп аткан угармандарга айтып койгум келип атат. Бүгүн сиздерге мен бир нерсени үйрөткөнү келген жокмун, же болбосо бир нерсе менен ушундай болуш керек, тигине болуш керек деп айткым келген жок да. Болгон эле буга чейинки опыттарыман бөлүшүп, иншаллах сиздерге ошол опыттарым аркылуу бөлүшөйүн деп келдим деп эсептесек болот да. Анткени буга чейин эфирлерди көрүп, конокторду келип кетишкен экен го. Конокторду көрүп отуруп, машаллах, сонун иштер деп туруп, бир сыйра кабар алып чыккан болчумун Гүлзада эже. Сонунан да алгач эле суроого жооп берип баштасак, негизи чындыгында үйдө туруп акча тапсак болот. Бул боло турган нерсе. Болгону бизде бул нерсеге качан көзүбүз жетти? Бизде карантин келген учурда көзүбүз жетти. Негизи ага чейин деле Казакстанда, Россияда, СНГ мамлекеттерде, Америкада деп айтсак болот. Бул аябай эле кирип өнүккөн да. Бирок бизге келбей аткан, анткени биз онлайнды биз тоготпой, онлайнда деп ушундай кылган учурубуз болчу. Бирок карантин бизге ушундай бир кырдаал келди. Кырдаалда онлайнды тандап чыгып кеткен учур болду да. Бирок анда да кандай учур келди десе, бизде онлайнды билим аркылуу таныдык да. Мисалы мектепте, университетте баары онлайн окуганда элдин баары жаман көрүп калды да. Онлайн десе деп жүрөктөрүнүн ишин алган, прям аябай орусча айтканда страшный нерсеге элестетип калышты да. Онлайнга окуу болсун, ушул дагы эми ишпи, ушул дагы нерсеби деген сыяктуу бир түшүнүк пайда болуп калды. Достор, мындай бир эске алып кетиш керек. Ал учурда болгону биздин билим берүү жаатындагы техникалардагы, системалардагы бир аз онлайнга даяр эмес болчу да. Ошонун негизинде кичине биздин слабый жагыбыз көрүнүп калып, элдер аны онлайнды такыр бөлөкчө түшүнө алышты да. Чындыгында бул офлайндан да чоң бир аалам, чоң бир мейкиндик деп айтсак болот. Анткени баарыбыз эле көрүп атабыз. Бир Instagram аркылуу, бир YouTube аркылуу ушул жерде туруп алып, Англияны, Американы, деңиздин ар жагын көрүп атабыз го. Ошол сыяктуу. Өтө сонун. Эң туура бүгүнкү күндө чындыгында эле баардыгыбыз онлайн аркылуу кантип иштешиш керек экендигин, кантип акча тапса болот экенин акырындык менен түшүнүп келатабыз десек болот. Ал эми азыр мына ушул эле онлайндан акча табуунун мисалы арам жолдору кандай болуп саналат, кандай иш аракеттер арам болуп калат, ушул боюнча кененирээк түшүндүрүп өтсөңүз. Анткени бизде бүгүнкү күндө жаңы келип аткан, жаңы түшүнүп аткан биздин айымдар дароо эле түшүнбөстөн ушул тарапка көбүрөөк ооп кетип аткандар көп да. Туура айтасыз. Сонун негизи онлайнда акча тапканда биз экиге бөлүп карасак болот. Арам жолдору бар, адал жолдору бар. Бул нерсе бир эле онлайн эмес, бардык эле жакта бар да. Ошонун негизинде бул онлайнда дагы бар. Эми караңыздар, биринчи биз азыр арам жолдорун эсептеп кетели. Эгерде адам бир сетевой маркетингде иштеп аткан болсо, бул динибиз бул нерсеге арам деп айтты да. То есть бул нерсе болбойт деди, значит бул арам нерсе. Бул биринчиси. Экинчиси, ушул сетевой маркетингдин негизинде жанагы азыр акча менен баштагандар болуп атат да. Мисалы, көп көрүп атам, 100 сом берсең, 100 сом менен киресиң, катталып кир дагы 200 сом табасың, бир жумада 500 сомдук кирешеге чыгасың. Анан 1000 сомдук кирешеге чыгасың деп ушинтип азыр адамдарды алдаган учурлар чыгып атат да. Бул нерседе чындап
арам болуп эсептелинет, бул биринчиси. Экинчиси, ал жакта кепилдик жок, чын эле ал андан акча табабы. Анткени ал бул системаны ойлоп таап атканда чындыгында бир эле адам киреше көрүп, же болбосо бир эле адам өзү жыргаш үчүн ушул системаны киргизген да чындыгындачы. Ошон үчүн эгерде сиздерге дагы азыр ушу региондогу апаларга айрыкча айтып кетет элем, кыз келиндерге айтат элем, анткени ал жакта чындап эле маалымат жетпейт. Алар телефонду ачса эле ошондо билдирүү келип атса, чындап эле чын окшойт, чындап эле үйдө туруп акча тапсам окшойт деп ушул жолду тандап алышат да. Эгерде сизге ошондой билдирүү келип, же болбосо сизге ошондой сунуш түшө турган болсо, анда ни в коем случае ал жолго барбооңуздарды сунуштайбыз иншаллах. Андан экинчи жолу сетевой маркетинг, ал теманы козгой эле коелу. Эгерде бул негизи кээ бир алымдар буну адал деп беришет, кээ бир алымдар буну арам деп беришет. Буну экөөбүз талкуулай турган деңгээлибиз деле жок. Эгерде аны чындап эле, бул деле бир бизнес да. Болгону ал бирөөнүн бизнеси, бирөөнүн бизнесине сиз кызмат кылып бересиз. Эгерде алга сиз иштегиңиз келсе, иштесеңиз болот. Бирок бул дагы азыркы келаткан тенденция эмес. То есть азыркы онлайн образованиядагы келаткан бир тенденция эмес. Буюрса аны да сүйлөшөбүз иншаллах. Андан кийинки адал жолдорун айта кетсек, кадимки эле азыркы офлайн биздин сабактарыбыз бар го. Мисалы университеттеги, мектептеги сабактарыбыз бар. Ошол эле нерсени онлайнга алып чыгып, онлайндан кардар таап, онлайндан товарыңызды сатсаңыз, мына ошондо сиз үйдө туруп эле онлайндан акча тапсаңыз болот. Бул адал дагы. Бирөөнүн акысына да кирбесеңиз, эгерде албетте ал жакта кичинекей мындай нюанстар бар. Ал жерде сиз товарды бирөөгө сатып атканда, онлайнда сатып атканда аны алдабашыңыз керек. Эгерде товардын качествосы болсо, аны еще 2 эсе мыктап сатып койсоңуз, бул дагы уже арамга жатып калат. То есть ушундай учурларды эске алып иштей турган болсок, анда бул адал жолу болуп эсептелинет. Азыр ошондо именно адал жолду биз экиге бөлүп койсок болот. Биринчиси бул сиз кызматыңызды сатасыз, же болбосо товарыңызды сатасыз. Товарыңызды сатасыз дегенде бул эмне десеңиз, мисалы, кадимки эле базардагы азыр биз кийимдерди сатабыз, идиш-аяктарды сатабыз, үйгө керектүү буюмдарды сатабыз. Мына ушулардын баарын сиз онлайнга алып чыгып сатасыз. Эмне үчүн онлайнда? Анткени азыр элдин баары онлайнда отурат. Эң жөнөкөй баары келтирген примерди айтайын. Мисалы, Ош базарга күнүнө адам көп барабы, же Дордого күнүнө көп адам барабы дейт да, же Инстаграмга адам көп киреби деп айтып ушинтип күлдүрүп пример кылып калышат да, мисал кылып калышат. Албетте офлайнга, базарга барганга караганда биз Инстаграмга күнүнө жок дегенде 5-6 жолу киребиз. Ошон үчүн ал жакта адамдар көп, жана анын негизинде ал жактан кардар тапсам болот. Бул товарды сатканда достор. Ал эми кызматты сатканда кадимки эле биз кызмат дегенде бул эмне десе услуга. Услуга дегенде мисалы сиз сулуулук жаатынан услуга көрсөтүшүңүз мүмкүн, же болбосо бирөөнү үйрөтүшүңүз мүмкүн. Бул сиздин эмне кызматыңыз болуп эсептелинет. Офлайнда сиз кадимкидей сатсаңыз эле, ошол сыяктуу эле аны онлайнда да сатсаңыз болот. Анткени онлайнда дагы адамдар отурат, онлайнда дагы эмне көрүүчүлөр отурат. Мына ошондо ал жактан дагы адал акча тапкан болосуз. Анткени кадимкидей эле өзүңүздүн адал эмгегиңиз менен өзүңүздүн болгон нерсеңизди сатып аткан учуруңуз болот достор. Мына ушул эки учурду биз адал деп карап кетсек болот. Бул жакта негизи кирешеси да жакшы биринчиси. Экинчиси көп энергияңыз да кетпейт, анткени онлайн. Үчүнчүсү бир убакта бир нече жумушта совмещать этип алып кетсе болот. Иншаллах ушул жакшы эмне преимуществолору бар деп айтып кетсек болот, Гүлзадыжа. Рахмат. Өтө түшүнүктүү болду болуш керек. Анткени сиз мындай жалпак тил менен да аябай түшүнүктүү айтып өттүңүз. Анткени баардыгы бул маселеде чындыгында абдан бир ойлонуп жүргөндөр да болушу мүмкүн арасындачы. Ал эми азыр ушул айтып аткан сөзүңүз баарына жеткиликтүү, түшүнүктүү болду да иншаллах. Анан экинчиден ушул эле онлайн жумуш маселесинде азыркы учурда көрүп атабыз, баарыбыз эле кирип калдык го. Анан ушул сапатына караганда сан абдан көп. Ал эми ушунун сапаттуулугун арттырыш үчүн ошол эле курстун мыкты деңгээлде алып, курс болобу же болбосо бизнес кайсы бир деңгээлде, же болбосо ошону мыкты деңгээлде алып кетиш үчүн эмне кылыш керек? Сан жана сапат боюнча аябай сонун нерсени айттыңыз. Анткени онлайнда жүргөндө буюрса 3 жылга жакындап калды, иншаллах. Анын ичинде өзүм биринчи товар сатып көргөнмүн, андан кийин уже кызматымды сатып баштадым. Андан кийин уже тренер болдук. Ошентип онлайнга сүңгүп кирип атып, иншаллах сонун бир определенный убакыт өтүптүр. Анын негизинде Игилик академиясында 1,5 жылда иштегенге мүмкүнчүлүк болду. Ал жакта өзүм мисалы жеке мен жеке сабак
берип 1,5 миңдей адам менен иштесем, андан сырткары именно академия аркылуу эгерде 1,5 жылда эсептесек 20 миңден ашуун адам менен иштештик. Мисалы ошол эле Кыргызстандын ар жерлери, Москвада, Кореяда биздин кайсы жакта мекендештерибиз боло турган болсо, академия аркылуу ошончо адам менен иштешип калууга мүмкүнчүлүк болду. Анткени именно ошол академиянын баракчаларын, именно интернет талааларын, мейкиндиктерин биз кароого ушундай бир шарт түзүлүп калган болчу да. Эми ушул жакта түшүндүрүп кетсек болот. Азыр баары эле айтып атат, ой онлайнда азыр баары эле СММ болуп кетти, баары эле акча табабыз деп атат, келгиле окутабыз деп атат, азыр кирсең СММден көп нерсе жок деп ушундай бир түшүнүк пайда болуп калды да. Бул негизи бир кичинекей теманы карап атканда, ал кичинекей нерсени карабай, ал нерсени эгерде биз масштабтуу деңгээлде карай турган болсок, анда биз чоң маселени көрөбүз да. Бул жерде бизде бир эле онлайн темада эмес, азыр эгерде Кыргызстандагы баардык темаларды карай турган болсок, биздин акыбалыбыз ушул да. Бул биздин өлкөбүздүн, бул биздин мамлекетибиздин, бул биздин элибиздин деңгээли ушул десек болот да. Анткени 10 адам болот экен, 10 адамдын ичинде бирөө лидер болот экен, калганы эршеме болот экен. Бул ачуу чындык экен да. 100 адам болсо, анын ичинен 2-3 лидер болсо, калганы эршеме болушат экен. Ошол сыяктуу эле онлайн бизге акырындан жаңыдан кирип баштаганда, эгерде бирөө лидер болуп чыга турган болсо, калганынын баары аны туурап же болбосо ошого багыт алып кетип баратабыз да. И ошонун негизинде бизде сапатсыз кырдаал жаралып калды, сапатсыз ушундай учур келип калды да. Албетте бул аябай өкүнүчтүү нерсе. Анткени азыр 500 сомго деле СММди үйрөтүп атышат, 700 сомго деле үйрөтүп атышат. Ошол эле учурда 10 миң сомго, 11 миң сомго деле үйрөтүп атышат. Баары эле келиң, мен сенин бизнесиңди өнүктүрүп берем деп баары эле кыйын болуп атат дегенде учурлар жаралып атат да. Ушундай аябай мындай эгерде чындап онлайн жаттан же болбосо бизнес жаттан базалык деңгээлде билими жок болуп, же болбосо базалык деңгээлде ал жактан мындай дүйнө таанымы жок болсо, ал адамдарды айырып билүүсү чындыгында кыйын болот да. Ошондуктан жок дегенде YouTubeга кирип СММ деген эмне, онлайн образование деген эмне, деги эле биз каякка баратабыз, ошол темаларды прям мировой деңгээлдеги видеолорду көрүп кое турган болсо, кичине болсо дагы ал адамда эмне түшүнүк пайда болуп калат иншаллах. Эми эмне үчүн биз сапаттан санга өтүп кеттик, эмнеге мындай көп болуп кетти дегенге мындай ачык айта турган болсок, бул башында боло турган нерсе да. Ар бир нерсе, мисалы ошол эле фасоль да, мисалы табастагы фасольду ала турган болсок, биринчи баары баягы бул фасоль өтөт экен деп туруп, баардыгы подряд фасоль алып чыкты да. Баардыгы фасоль эгип баштады да. Мурунку жылы эмне болду десе, определенный бир дыйкандар фасоль алып, алардын иши оңолуп жүрүп кеткен да. Ал эми бул жакта баардыгы кийинки жылы баардыгы фасоль саткан үчүн уже кийинки жылы алар банкротко учурашты. Ошол сыяктуу онлайнда баары акча тапса болот экен деди дагы. Аны турап баардыгыбыз катар кирип кеттик. Ошонун негизинде мындай бир сапатсыз болуп кетти. То есть билгени дагы, билбегени дагы азыр кыйын болуп кетти да. Бирок туура бир чети бул жактан кемчиликтерди көрүп атабыз. Бирок ошол эле учурда мени кубандырганы, демек ошол жактан акырындык менен азыр башталгыч болуп атышпайбы булар делечи. Балким ошол өздөрү сапатына маани берип, дагы да болсо өздөрүнүн билимин арттырып, сапаттуулугун өстүрүп алса болот. Ооба, ал жагы сонун. Мисалы, ошондой учурларда бизге жардамга келген азыр биздин кыргыз деле сонун апалар пайда болуп калды. Кыргыз деле сонун эжелерибиз пайда болуп калды. Ошолордун блогдор аркылуу, ошолордун айткан насааттары аркылуу ал нерседен чыгып атышат да. Иншалла ошол эле Айжан Акылбекова, ошол эле мисалы Мариям эже, ошол эле Шахризада айымна, ошолар аркылуу иншалла ал кырдаалдан, ал учурдан чыгып атабыз. Бул сонун нерсе деп эсептесек болот. Эми аябай эле негативге кирип кеттик чындыгында. Башынан кедимде жүрөгүм ооруп, прямо ошол теманы эстеген сайын көйгөйлүү болуп аткан учурда, анан кийин сен как бы стараешься, сен блогуңда да ал нерсени айтасың, өзүңдүн ай сайын окутуп аткан окуучуларыңда да ошол нерсени жеткиргенге аракет кыласың, бирок сен жалгызсың да, анын бүт баары үйдүң жетпейт. Бирок ушундай сиздерге окшогон адамдар аркылуу, сиздерге окшогон инсандар аркылуу бул нерсени масштабка чыгарса болот, абдан сонун масштабтуу деңгээлде жеткирсек болот да. Ошон үчүн берилип айтып кеттим ошо дегенде. Неме плюс жактарын айтсак, плюс жактары аябай эле көп чындыгында. Азыр эми плюс жактарын айтсак бүтпөйбүз. Жана бар го, бейишти тозокту кеп кылгандан караганда бейишти кеп кылсаң эргийсиң дейт го. Ошол сыяктуу азыр эгерде плюс жактарын айтсак, иншаллах эфирибиз бүтпөчү дейт.
эмесе биз ушул плюс жагындай бир башка бир метод менен айтып өтүңүз. Анда сиз эң эле алгач ушул онлайндан иштеп калганга эмне түрткү болду? Негизи эле ушул тармакка, ушул тарапка келип калам деп ойлодуңуз беле? Кандай себептерден улам сиз ушул жакты тандадыңыз? Сонун аябай сонун суроо. Мен 3-чү курсумда экен же 2-чи курсумда мен Россиянын ушул жактагы лидерлерин карап баштагам да. Ал биз негизи чын ачык эле сөз Россиядан, Казакстандан жок дегенде 5-10 жылга артабыз да. Биз эми ал теманы таанып баштаганда алар уже определенный бир этаптан өтүп коюшат да. Ошол учурда ал жакта Россиянын рыногундагы лидерлер онлайн тигиндей кылса болот, мындай кылса болот деп мен ал убакта онлайн образование келе элек болчу. Мисалы курсуңду онлайн сатсаң болот, же болбосо мындай кылсаң болот деген нерсе келе элек болчу. Бирок ал убакта сен бизнесиңди онлайнга өткөрсөң болот деген түшүнүк акырынан келип аткан да. Как раз негизи ошо бир характерим бар, жөн отурбаш керек да, лишь бир нерсе кылыш керек да. Анан биз студенттер менен топтолуп биз бир китеп магазин ачып калдык, Дидар деп. Ошол Дидар китеп дүкөнүндө негиздегенде офлайнда биздин точкабыз кичинекей бир көрүнбөгөн жерде болчу да, бир подвалдын ичинде болчу. Анан эми бул жака биз элдерди кантип чакырабыз? Анткени же местабыз бир цум жакта болбосо, же болбосо Ош базарда болбосо, ал жака адамдар аз келсе, биз эми кантип бул жака адамдар тартабыз деген суроо болду да. Ошол жерде однозначно Инстаграм болду. Анткени биз Инстаграм аркылуу онлайнда аккаунтубуз аркылуу биз ал жака кардарларды алып келсек болот экен деп ишендик. Ошондо аккаунтту жүргүзүп баштадым буюрса киргизип, билем алгачкы кирешелерибизде прям китепти онлайндан сатып эле, кардарларды онлайндан таап эле, сонун кирешелерге чыкканбыз. Албетте ал жакта кичинекей бир нюанстар бар болчу. Ошонун негизинде акырынан онлайнга кирип кеттим. Анткени ал жакта чындап эле жеңил биринчиси, экинчиси анчалык көп акчаң кетпейт. Ошол убакта вообще бекер деп айтсак болот эле да. Эми азыр да бир аз мисалы таргет кымбаттады, онлайнда реклама кымбаттады. Ал убакта вообще даже бекер эле болчу. Инстаграмдын алгоритми да сонун болчу. Билинбей эле ушинтип кирип кетиппиз, субханаллах. Ошол алгачкы киргеним ошол китеп аркылуу болчу. Ошондон улам сиздин ийгилигиңиз акырындан уже жаралып баштады. Азыркы учурда кандай пландарыңыз бар? Кандай дагы бир ийгилик жаратуудасыз? Эмнелерди ачып атасыз? Ушул боюнча дагы кыскача бөлүшүп кетпейсизби? Сонун. Айтып кетсем, жакында эле академиядан кеттим, ийгилик академиясынан 2 айдан ашып калды. Өлүк себептерден сиз турмушка чыктыңыз да, ошондон улам туура келдиби? Негизи бул жакта бир себеп жок, бир канча себептер бар. Албетте аларды айтпай эле койсок болот, анткени бул эми личный нерселер. Үй бүлө деле болгон жок, эми андан башка бир нерсе эмес, бир канча себептер болду ошонун негизинде. Анан чындыгында мен эмнеге онлайнда жүрөм, мен эмнеге бул иштерди кылып атам деп кээде мээ тоңгон суроолорду өзүңө берип токтоп калган учурлар болот го. Анан ошондо чындап эле Нуриза, сен бул жакта эмне кылып жүрөсүң? Сен кимдерге жардам берип жүрөсүң? Же сен кимди алдап жүрөсүң? Сен өзүң алдап атасыңбы, же элди алдап атасың деп мындай көөдөңдү сууруган, прям көңүлдү түшүргөн суроолор келет да мээңечи. Ошол учурда чындап бир айлап, 2 айлап чындыгында үңүлүп мындай өзүмө кирип кеткен учурлар болду. Анан ошондо возможно бул суроого жооп таппасам чыкпайт болсом керек деп ойлодум. Ал учурдан чыкпайт болсом керек деп ойлонот элем. Анан анткени чындап билиш керек болуп калды. Мурун давай деп туруп эмоцияга алдырып прям сен жасап жүрө бересиң да. Бирок уже сен кичине чоңоюп калганда, уже сага бир мындай мыктыраак айтканда осознанность келип калганда, кичине ушундай болуп калгандан кийин ал темаларга ойлонбой коюп өткөсүң да. Анткени сен уже жоопкерчилик болот экен. Үй бүлөнүн жоопкерчилиги бир эле үй бүлөнүн эмес, целый Кыргызстандын жоопкерчилиги сен, целый Кыргызстандын аялдарынын жоопкерчилиги сен өзүң мындай жүктөп алат экенсиң. Ошондой учурларда прям ойлоно турган учур келет экен. Менин бир эле максатым болду. Ошол суроодо бир эле максатта жооп таап чыктым. Бул Кыргызстандын айымдарынын онлайн жаатында жардам берүү. Айымдарга жардам берүү. Бир эле суроо, бир эле жооп болду. Бул нерсе мени ордуман туруп кыймылдап кеткенге туртту да. Башка шылтоо болгон жок. Болду. Анткени айттым да, бир жеке ушу иштешип, окутуп 1,5 миңден ашуун айымдар менен, в основном биз айымдар менен иштештик да. Эгерде ошо 1,5 миң адам болсо, анын 100 эркек болушу мүмкүн да. Калганын баары айымдар. Ал каякта айымдар дей турган болсоңуз, ошол эле биздин региондогу айымдар. Ошол эле биздин айылдагы, өзүбүздүн айылыбыздагы ар бир жети облусубуздун айылдагы айымдар деп элестетсек болот да. Ошолор менен иштештик. Россиядагы апалар, кыздар менен иштештик, келиндер менен иштештик.
Россияда иштеп жүрөм, болду мен бул жакта иштегенден тажадым, өз мекениме барып иштешем дейм. Ал жакта балдарым бар, жакындарым бар, кетким келет, эми мен ал жака барып эмне иш кылам билбей атам деп ушинтип ойлонгон адамдар менен иштештик. Айылда отуруп алып, мен болду айылдан үйдө отуруп тажадым, депрессияга түшүп баштадым. Эмне кылышымды билбей калдым. Эми мен ушул учурдан чыгышым керек болуп атат. Жардам бериңиз деген айымдар менен иштештик да. Ооба. Ошондо ушул кырдаалда прям болду, мен жардам бере турган адамдар бар экен, мен себепчи боло турган адамдар бар экен. Аллах таала ошол нерсеге бизди себепчи кылыптыр деп ошол учурдан чыгып кеттик иншаллах. Буюрса бул нерсе масштабка чыгат деген деңгээлде буюрса ниеттерибиз бар. Азыр ошол нерсенин негизинде аракеттерди кылып жүрөбүз. Азыр эми жанагы сандан сапат көтөрүлүү деген девизди колдоп, азыр онлайндагы бир аз тенденцияны, онлайндагы бир аз стереотиптерди бузуп, прям биз негизи онлайнда чыныгы нерсе ушундай деп ошол күчтөрдү багыттап кете турган кырдаалда кетип атабыз. Анын негизинде өзүбүздүн долбоорлорду алып чыгып атабыз. Анын негизинде өзүбүздө блог алып баратабыз. Жакында эле буюрса 2 жума болуп калды. Айымдар үчүн жаңы бир долбоорду, бул экинчи менин автордук долбоорум деп айтсам болот. Негиздедик, Level Up деп аталат. Ал жакта негизги максат эмне десе, айымдардын өзүнүн жөндөмдөрүнүн, өзүнүн билиминин негизинде онлайндан киреше чыкканга жардам беребиз. Мына ушул максаттын негизинде азыр жаңы долбоор менен иштеп атабыз. Учурда. Өтө сонун. Ишиңизди Алла таалам колдосун. Амин, рахмат. Мен буну айткандын себеби чындыгында көпчүлүк айымдары бизде, көпчүлүк эле айымдарыбыз үйдө олтуруп, чындыгында ушундай сапаттуу жол менен, сапаттуу билим менен акча тапкысы келет да. Ал баарынын кыялы болсо керек деп деле ойлойм да, мисалы. Ал элементардуу деле менин деле кыялым да. Үйдө олтуруп өзүңдүн канча мисалы көп балалуулар деле бар, мисалы жаңы турмушка чыгып аткандар деле бар. Демек алар үйдө олтуруп акча тапкан, алар үчүн ыңгайлуу да. Баарына да жетишет. Эми Гүлзада эже караңыз, бул жакта бир түшүнүк бар да. Үйдө туруп акча тапкан жеңил экен деген бир түшүнүк бар да. То есть сен идиш жууп атып деле, табак жасап атып деле акча таап кое турбайсыңбы деген түшүнүк бар да. Достор, ушул түшүнүккө кирип кетпейли. Жанагы биз онлайнда баягы жаман түшүнүктөн эми арылып келе атабыз да. Эми үйдө туруп жеңил эле акча тапса болот деген түшүнүккө кирип кетпейли. Офлайнда биз кандай иштесек, офлайнда биз кандай өзүбүздүн ресурстарыбызды, өзүбүздүн кандай энергия, ошол эле убактарыбызды кетире турган болсок, онлайнда то же самое. Ал жакта дагы бир андан да көбүрөөк кетиргенге туура келет. Бир нерсе менен курмандык кылышыбыз керек болот. Ошол эле учурда балдарыбызды ыйлатып коюш керек болгон учур келет. Ошол эле учурда жолдошубузга внимание жетпей калган учур келет. Кайнада кайненебизге кызмат кылбай калган учур келет. Үйдө деле ошол жумушта анткени эртеден кечке ушул телефонду кармап, ошол нерсе аркылуу акча тапканга аракет кыласың да. Болгону ушул түшүнүккө кирип кетпешибиз керек иншаллах. Азыр дагы айтып берем, кандай кыйынчылыктар бар, эмне бар иншаллах ошонун негизинде буюрса. Рахмат. Бизде суроо бар экен. Нуриза эже саламатсызбы дейт. Инстаграмдан видеолоруңузду көрүп жүрөм дейт. Аябай жакшы түшүндүрөсүз. Канча сомго окутасыз дейт. Сонун машаллах, менин катталуучум окшойт. Сонун жакшы, рахмат. Иншаллах видеолорубуздун пайдасы тийип аткан болсо кубанычтабыз чындыгында. Бул суроо негизи ачыкка чыкпаш керек. Анткени өзүбүздүн бир ички кухнябыз, өзүбүздүн бир ички системабыз бар. Ошон үчүн жалпы эле айымдар, эгерде азыр ким онлайнда отуруп акча табууну эңсеп мен дагы тапкым келди деп прям мотивация болуп кетти да. Ошондой учур жаралып аткан болсо, анда менин жеке баракчама жазылып, ошол жакта суроо берип, мен менен жеке сүйлөшкөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ошол жактан сурасаңыздар, иншаллах, чындап эле ал сизге керекпи, чындап эле балким сиздин багытыңыз совсем бөлөк жактан, балким сиз онлайндан иштей албайсыз, балким сизге офлайн ыңгайлуу, ошол темалардын бүт баарын жеке отуруп чечебиз да. Ошон үчүн жеке баракчама Нуриза Мамед деп Инстаграмдан издесеңиздер, ушул жака жазууңуздарды өтүнөм буюрса. Рахмат, машалла. Анан Нуриза, мен ушу киреше маселеси боюнча дагы сурагым келет. Мисалы, бизде кээ бир айымдарыбыз бар да. Мисалы, киреше тапкым келет, мисалы, мен мынча сом тапкым келет, ушунча сом тапкым келет. Аны эмне кылмак элең десе, ага же бир шуба алмак элем, же болбосо да бир кийим алмак элем, өзүнүн материалдык жагын камсыздагысы келет да. Ал эми ниетти кандай кылыш керек? Ушул маселеде ойду кандай кылыш керек? Акчаны тапканда ошонун дагы немеси бар да. Сарамжалдуу балким колдонгонду үйрөнүш керек болот. Бул жакта негизи бир эле шуба маселесин сонун козгоп кеттиңиз. Маселе жатат да. Чоң бир биздин менталитетти, биздин баулуттарды сыйрып кеткен бир учур турат да. Аябай аянычтуу.
Анткени азыр өзүм да коркуп кетем, өзүм да прям жүрөгүм зырылдап кетет. Чын эле мен ошол нерсеге себепчи болуп калатамбы дегенде прям көзүңө жаш кылкырып кетет да. Анткени азыр бизде айымдар өнүгүп келатпайбызбы? Айымдар өнүгүп, биз айымдар өзүбүз самостоятельный болуп, биз өзүбүз каалаган нерсени жасап, өзүбүз акча таап, жолдошубузга көз карандысыз болуп, өзүбүз болгубуз келет да. Анан бул жакта эки нерсе бар. Мисалы, бунун жакшысы бар, жаманы бар. Эгерде адам ал нерсени управлять этип, эгерде аны жакшы жакка колдоно ала турган болсо, анда бул аябай сонун нерсе. Машаллах. Бирок кеп бул жерде болуп атпайбы? Биз учурда өзүбүздү эле жаман көрбөстөн, биз күйөөлөрүбүздү да жаман көрүп атпайбызбы? Анын негизинде биз жалпы Кыргызстандагы эркектердин баарын жаман көрүп атпайбызбы? Мен эмнеге өзүм себепчи болуп ушул деңгээлге, ушул нерсеге өзүм себепчи болуп атам деп мындай айтып атпаймынбы? Биз онлайнга чыкканда сөзсүз түрдө биз онлайндын лидерлери болобуз да. Сөзсүз түрдө. Жанагы айымдарда бир неме болот го, выбор болот го. Карьераны табы дейсиңби же үйдү тандайсыңбы дегенчи. Ошол сыяктуу сен чыгасыңбы, ал жакта сен жүзүңдү көрсөтүп, ал жакта хорошо жүзүң көрсөтпөсөң деле чыгышың зарыл болот да. Чыккандан кийин ал жакта сен үй бүлөнү уже экинчи орунга коюп калышың керек болот. Онлайнды биринчи алып кеткенден кийин экөөнү бириктирип алып кеткиң келет, ошондо дагы сен алдыга чыгышың керек болот. Эми бул жакта бизде бир страшный момент бар. Кайсы учур десеңиз, албетте бул биз эркектерди мындай бырчалап атабыз да. Жөн эле мишөккө салып, сен отур, мен кыйын, сен кылба, мен кылам. Ой, сен эч нерсени таба албайсың, мен баарын кыйратам. Сен мага ушунча жыл жүрүп, эмнени кыйратып кылып бердиң эле, мен баарын өзүм эле кылып атам го. Сен 15 миң таап келсең, мен 30 миң таап атам. Анткени онлайнда акча табуу жеңил. Сен эртеден кечке иштеп, зорго 30 миң алсаң, мен 50 миң, 100 миңди жөн эле отуруп таап атам. Мен сенсиз деле жашай алат экенмин көрсөтүп, биз ошентип эркектерди эмне чоң бир страшный бир абалга түртүп атабыз да. Бул аябай жаман. Мындай коомдогу жанагы бизде арак жаңы келгенде коом бузулган го, аялдар ошол учурда бузулган го. Ошол сыяктуу биз азыркы ушул учурда да бузулуп кетишибиз мүмкүн да. Анткени мен аябай ушундай бир учурларга туш келем. Мен үйдө отуруп күйөөмдөн акча сурагандан тажадым. Мен өзүмдүн хотелкаларым бар, ошолорду жапкым келет дейт да. Ооба, чындыгында биз аялбыз да. Бизде толтура хотелкалар бар. Биздин эго, биздин нафс бул темада кечирип кой да чындыгында. Эркектердикине караганда дагы бул бизде аябай күчтүү иштейт. Эми караңыз, ушул туурабы дейсиң да, эгерде бир момент болот да, биз жолдошубузга нааразы болуп, анын берген ырыскысына, анын берген таап берген тамагынан нааразы болуп, анын ичинде биз Аллах Таала алдында күнөө кетирип, анан ошонун негизинде биз онлайнга келип акча таап атсак, анда бул жакшы маселе эмес. Бул страшный маселе. Ошол нерсени көрүп чоңойгон биздин балдар кантип эркек болуп чоңоет? Ошол нерсени билип, карап туруп биз ошол нерсени кылып атсак, биздин балдар кантип кийин келечекти куруп, кантип бизди өлкөбүздү алдыга алып чыгып кетет да? Кантет. Мына ушул учурда аябай ушул маселеде ойлоно турган маселе. Анткени менде да выбор болгон. Либо сен семьяңды танда, либо сен карьераңды танда. Жолдошум экөөбүз сүйлөшкөнбүз, ошондо деле бизде ушундай учур болгон. Коомго же мен чыгайын, же сен чык. Кел экөөбүз сүйлөшүп алалы. Мында ушундай учурлар болгон да. Ошол учурда особенно бизге аябай кыйын, тең балансты сактап, ошол эле учурда биз көбөйүп кетпей, аябай эгобузду өстүрүп кетирбей, ошол эле учурда прям контролдоп өзүбүздү мыкты да келин болуп, мыкты да аял болуп алып кетүү аябай эле кыйын. Ошол маселе чындыгында жүрөктү өйүткөн учуру. Анткени аял Аллах Таала бизди атайын ушундай кылып жаратыптыр да. Биздин колго бийлик тийсе болду, бүттү, баарын жанчабыз, баарын кылабыз деп эркекти өзүбүзгө эмне теңсинбей калат экенбиз да. Азыр башыман өтүп атат да бул нерселер. Ошондо успокоюсь да, Нуриза, астафируллах, өзүң карба, эмне болуп баратасың? Анткени биздин эго ушунчалык башкача эго экен да. Такыр башкача эго экен. Биз даже эркектерге мүмкүнчүлүк бербей атабыз да, алар бизди кам көрүп багыш үчүн. Эми албетте эркектер бар, андай эркектер бар да, прям аялын жаман жерге киргизип, аялын түшүнбөгөн, анын башын көтөртпөгөн ушундай эркектер бар. Бирок андай аз. Чындыгында аябай эле аз. Бирок жакшы эркектерди, жакшы сонун ушундай келаткан муунду бул кадамыбыз аркылуу аларды
басым деп салбайлы деген келет да. Ушул маселеде прям аябай жүрөгүм ооруйт чындыгында. Демек бул маселеде деле биз жетөөлчү бир кесипте терең калчап ойлонуп туруп анан кийин кадам жасаганыбыз жакшы. Ар бир кадам жасап атканда Аллах Таала ушул неаматты берип атканын жана жолдошунун ыраазычылыгын алып атканын сезип туюп турушубуз керек да. Кандай маселе болбосун жолдошко сөзсүз айтып, колдоо көрсөтүп, анан айымдар сөзсүз өзүнүн алсыз жагын көрсөтүш керек, көрсөтүш керек. Ооба. Анткени биз ушинтип өзүбүз акча таап баштаганда, мисалы, карайлы да, мындай общий бир тарыхты карап өтөлүчү. Анткени прям мага кызык болуп кетти. Мисалы, макул 800-жылдарга кетпей эле коелу, мына 900-жылдардын башталышында биздин айымдарыбыз кандай эле да, апаларыбыз кандай болчу? Апалардын үйдөгү орду, аталардын үйдөгү ордун эгерде биз сыңалышты, келкелди, ошол эле тарыхчылардын айтканы боюнча карап келе турган болсок, ал жакта апалардын орду такыр бөлөк болчу да. Алар берген баалуулуктар бизге такыр бөлөк жетет эле да. Ошол сыңаңгычты кайра окусак биз эмне деген баалуулукту алабыз ал жакта. Бир эле сыңаңгычтан биз бала тарбияганды үйрөнсөк болот. Бир эле сыңаңгычтан биз күйөөгө кылган мамилени үйрөнсөк болот экен. Бир эле сыңаңгычтан биз коомго кандай мамиле кылып, коомдо аялдын орду кандай. Ушулардын бүт баарын бир эле чыгармадан биз ала алсак болот экен да. Эми карайлы, бул биз ушул баалуулуктарды биз качан жоготуп баштадык деген маселе жаралат да. Качан биз ал баалуулуктарды биз жоготуп баштадык? Бизде качан аялдардын орду күйөөлөр менен теңелиш керек, правасы корголбой атат, булар иштеш керек, булар билим алыш керек деп туруп, аялдарды чыгарып үрдү дагы. Ооба, билим алыш керек, бирок мындай деңгээлде эмес эле да. Айымдар ошол эле учурда эркектер менен тең жарышып иштеп баштады. Ошол учурда тең коомго чыгып баштады. Ошол эле учурда башкарма болуп башташты. Ошол эле учурда ушундай бир коомго чыгып кетти. Ал жакта прям аябай нарык насили күчтүү адамдар семьяны дагы карьераны да чогуу алып кетишти да. Бирок андан кийинки поколение, мисалы, СССР бир чоң доор болду. Ошондон кийинки калган поколение, мисалы, баягы 90-жылдар деп айтсак болот, баары айтат, энем айтат, ошол эле туугандар айтат, айылдагы баардык апалар айтат. Ошол убакта аялдар прям көчөгө чыгып кетишти да. Ошол убакта биздин апалар, ошол убакта биздин абжелер, ошол убакта биздин туугандар, ошол убакта азыр карап, эгерде алардын айтканына салыштырып карасаң, алардын баары көчөгө чыгып кетти да. Кантип көчөгө чыгып кетти десе, эркектер иштеп үйгө нан таап келбей калды да. Анан ар ким өзүнүн жанын багыш керек болуп калды. Ошол учурда ала сумкасын көтөрүп, ошол кырдаалда антпесе болбойт эле да, айла жок ошол кырдаалда чыгышканда, көчөгө чыгып, базарда иштеп, ошондон анан аялдар көчөгө чыктык да. Ошондон анан аялдар коомго чыктык да. Ошондон анан аялдар биз өзүбүз акча табабыз деп чыгып баштадык да. Акырынан ошол учурдан бери келатабыз да. Мына азыр дагы бизде бир түшүнүк жок да. Үйдө отурган аял, же болбосо үйдө отуруп бала баккан, же болбосо үйдүн кутун сактаган аял бактылуу аял деген бизде түшүнүк жок. Любой эле бир адам, даже мен өзүм элестете албайм да. Анткени мен өзүм көргөн эмесмин да, үйдө туруп бактылуу болгон бир да аялды көргөн эмесмин. Мен көргөн эмесмин. Бул баалуулуктарыбыздын бүт баарын айтсак батыш дейбизби, айтсак бизди башкарган мамлекеттер дейбизби, ал баалуулуктардын бүт баарын бизде жоюп салган да. Ошол эле ошол убакта бизге чыгармалар аркылуу, ошол эле убакта радиолор аркылуу, ошол эле убакта берген тамактар аркылуу биз ал нерсенин бүт баарын жоюп салган. Ошол эле мисалы орустардын 80-60-40-20, 20-30 жылдары жазылган чыгармаларын окуй турган болсок, үйдө отурган жанагы бар го, горе от ума, ошол эле жанагы канине менен болгон маселедеги чыгармалар бар го. Алардын бүт баары эмне үчүн жазылган деп карап турсак, ошол убакта үйдө отурган айымдар бактысыз болуп өзүн сезсин, бактылуу болгон аялдар болбосун, алар көчөгө чыксын деген баалуулукту жеткирүү үчүн жазылган да. Бир дагы чыгарманы көрө алган жокмун. Үйдө отуруп аял бактылуу болуп, ошонун негизинде семьясын багып, ошонун негизинде өзүнүн чыныгы бактылуулугун тапкан бир дагы чыгарманы көрө алган жокмун да. Бир дагы кинону көрө алган жокпуз да. Мен азыр элестете албайм. Качан мен үйдө отуруп бактылуу болушум керек, мен үйдө отуруп балдарды багышым керек деп мен аракет кылып өзүмө баардык установкаларды иштегим келет да. Бирок мээм ишенбейт. Анткени ал нерселерди көрүп чоңойгон эмес да. Ишене албайт. Даже апам иштейт. Апам да андай болгон эмес. Энем андай болгон эмес. Анткени энем өмүр бою иштеген. Эжелерим бар. Үйдө отуруп бирөөсүн, мисалы, үйдө турган эжелерим бар. Алардан бир жакшы пикир келгени, алардын бир өнүккөнү, алар бир үйдүн ошол үйдө отуруп алып өнүгүп кеткендерин бир да уга элекмин.
баары эле наалган, бардык азыр бардык. Ой, депрессияга түштүм, ой, стресске түштүм, үйдө туруп тажадым, чыгышым керек болуп атат, иштешим керек болуп атат деген эле жанда. Анан ушуларды көрүп отуруп анан биз каяка барабыз да? Кантип элестетебиз? Кантип кайсы жактагы балыктарга баратабыз дейм да. Онлайнда акча тапкан жеңил эле, бул такыр эле башка маселе. Ошол нерсенин негизинде биз ушул баалуулуктарыбызды жогото албашыбыз керек да. Ошол баалуулуктарыбызды итак эле жоголуп бараткан нерселерибизди еще больше биз мышчып чыгарып салбашыбыз керек да. Анткени кыргыз деген бизде канчалаган сонун менталитеттер бар. Кыргыз дегенде бизде канчалаган сонун нерселер бар да. Үйүңүрүп карай турган болсо Гүлзада эже, кээде отуруп чындап ыйлагың келет да. Кээде отуруп чындап жүрөгүң эзилет да, элжирейт да. Эмне кылышыңды билбей калган учур келет да. Аябай прям кирип айтып кеттим окшойт. Кадимкидей адамдарды мындай кадимкидей ойлондура турган маселени жараттыңыз да. Анткени бул чындык да. Акыйкаттан дагы бүгүнкү күндө кимди күнөөлөш дагы белгисиз да. Же коомду күнөөлөйбүзбү, же мырзаларды, же айымдарды айтып. Эч кимди күнөөлөй албайсың. Бул жерде күнөө маселесин мисалы же замандын талабы. Эми биз динге таяна турган болсок, акыр замандын жакындаганы деген бир маселе да бар. Ошентип кутулуп кетсек болот. Ошондой учурлар болот эле депчи. Ал нерселерди китептен окуп калып, ушул кыяматка айым жакындарда мына ушундай маселелер болчу эле деген нерселер болот да. Анан ошолорду көрүп отуруп, заман акырындык менен бузулуп баратканы, айымдардын да ушундай бир чыгып жатканы, же болбосо бузулуп жатканы бизди аябай бир кооптондурат да. Демек бул маселеде мүмкүн болушунча акылга алчаап, Ооба, мүмкүн болушунча аябай. Анткени ой, болду чыгат элем деп туруп, мисалы, эсабымды мисалы жанагы 1,5 миллиондон ашуун айымдар менен иштештим дебедимби? Ал учурда ар кимиси жок дегенде 3 ай болсо экөөсү проблемасы менен келет да. Менин жолдошум түшүнбөй атат, мени үйдөгүлөр түшүнбөй атат, менин кайненем түшүнбөй атат, эмне кылсам болот, мен билбей атам, балдарым ыйлап атат, кантсем болот деп ушундай проблемалар менен келет да. Ошол учурда сен кантип жардам беришиңди да билбей каласың да. Сабыр кылыңыз, акырындык менен чыгыңыз дейсиң. Эгерде ошол учурда эмоционалдуураак, эгерде нар жагында жакшы тарбия алып чоңойбогон кыздар болсо, даже ажырашканга чейин барган учурлар болушу мүмкүн да. Аябай мындай страшный момент. Азыр анткени бизде батыш, анткени бизде азыркы учур каалаганыңды кыл, анткени сен ошол нерсени кылганга милдеттүүсүң, сен өзүң каалагандай жаша, сен өзүң билгендей жашашың керек деген нерсе пропаганданы бизге киргизип атат да. Бул чоң эле проблема да. Мен каалаганымды жасашым керек экен деп блогдо эмнени айткым келсе ошону айтып чыгып атам. Каалаганымды кылышым керек экен, мен өзүм каалаганын кылам да. Мен бул эркиндигим деп туруп чечинип баратабыз мисалы. Ошол эле кечээ эмне деген маселелер болуп өттү коомдо. Каалаганымды кылышым керек деп гей болуп баратабыз. Каалаганымды кылышыбыз керек деп гендерный маселелер болуп атат. Ал бул маселелерде биз каяка баратабыз? Кана кыргыздын духу, кана кыргыздын ошол менталитети, кана биздин баалуулуктарыбыз деген суроо туулат да. Ошондой мисалы элементардуу түрдө ушундай бир маселелерди биз батыштан көрүп, интернет аркылуу эле коркот элек, карачы могул жерде мындай болуп кетиптир деп. Ал эми бул маселе азыр Кыргызстандын бүт булуң булчунда болуп атканы, бул өтө бир коркунучтуу нерсе. Коомчулук арасында, дүйнө жүзүндө ушул маселе ушундай бир өсүп өрчүп атканда, демек буну өзүбүз азыркы учурдан баштап ойлонбой койгонго болбойт да. Самый страшный моменти, то есть самый аябай мындай жан дүйнөнүн кейите турган нерсеси, ошол нерсеге биз нормалдуу карап калдык да. Нормальнобу? Ушинтип атыптырбы? Өзү билет да. Ушинтип неме тиги чечим чыккан тура. Ал деле өзү билет да, өзү билсин деп. Ушинтип блогунда гей болгон жарыялап атыптыр. Ал өзү билет да, анткени ал өзүнүн укугу. Ушундай кылып атат да. Нормалдуу көз караш менен карап калганыбыз бул аябай жүрөктү оюткан маселе да. Анткени эмнеге кызды 40 үйдөн тыю деп айтылат? Эмнеге бизде аталардын кеңеши болгон? Эмнеге апалар бири-бири менен ушундай кеңеш уюштуруп турушкан? Азыр эң жаман учур биз ошол нерсеге бул нормалдуу нерсе деп карап калганыбыз аябай жаман болду да. Анткени ал нерсенин жүрөгүбүзгө кирип кеткени бул нормалдуу караганыбыз да. Ал нерсенин жүрөгүбүзгө орноп калганы, демек ал нерсеге биз нормалдуу карап калдык да. Ушул страшный момент да, ушул аябай мындай кыйын учур. Мындайча айтканда кайдыгерлик заман. Кайдыгерлик, адам баласында. Точно. Бул аябай бир жүрөктү ыйтып турган маселени козгодук. Суроо бар экен. Үйдө отуруп акча тапканды үйрөтөм, 300 сомго схема сатып ал дегендер көп жазат. Алдап кетеби деп ойлойм. Сиздин кандай
сиздики кандай схема сатасызбы ошондо дейт. Сонун ыңгайсыз кылып билдирем. Анткени азыр эгерде көрүп аткан айымдар боло турган болсо, баардыгы ошол суроону бергиси келип атат, бирок бере албай аткан учурлар да болушу мүмкүн. Сиз именно ошол суроону берип, баардык айымдарга жооп бердиңиз да. Караңыз, үйдө туруп акча тапканды үйрөтөм, схема сатам деген бул отчасти сетевой маркетинг да, иншалла. Бул сетевой маркетинг. Айтып кеттик жана башында. Караңыздар. Схема аркылуу иштей турган нерсе бул сетевой маркетинг достор. Ал эми жанагындай өзүбүздүн товарыбызды, өзүбүздүн услугабызды сатып иштей турган болсок, анда бул кадимки эле офлайнда иштеп аткан эмгектин онлайнга көчүрүлүшү, кадимки эле офлайнда таап аткан акчабыздын болгону анын эмне онлайнга өтүшү да. Ошон үчүн бир маселе бар, сетевой маркетинг менен именно чоң интернеттин талаасын алмаштырып албаш керек. Мындай маселелерге албетте ишенмеңиз. Эгерде чындап эле жүрөгүңүздө ушундай бир уйгу туйгу маселе жаралып атса, кайрылыңыз, окуңуз. Азыр бизде баардык жакта доступный болуп калды. Мисалы, интернетти, инстаграмды кечке башка бирөөлөрдүн жашоосун карап отургандан көрө ошол окуңуз. Азыр бекер баардык нерсени үйрөнсө болот. Баардык нерседе отчудо үйрөнсө болот. Бекер баардык нерсени үйрөнсө болот. Бир эле нерсени үйрөнө албайсыз. Ал бул жеке адамдын опытын үйрөнө албайсыз. Андан башка баардык кесиптерди, баардык нерселерди биз бекер үйрөнө алабыз. И ошол учурларда көрөлү, YouTube'ду карайлы, Instagram'ды карайлы, Google'ду карайлы, интернеттен акча тапкан эмне, анын кандай багыттары бар, схема деген эмне, схеманын кандай түрлөрү бар, сетевой маркетинг деген эмне, ал негизи кандай жаралган, качан жаралган, биздин мамлекетке кантип келип калды, кайсы жылы жаралган, ким жараткан, кимдер иштеген, кантип өнүккөн, нелер зыянга учурашкан, ушулардын бүт баарын прям эгерде карап адам мындай углубленно кирип көрүп изилдей турган болсо, анда бул суроого өзү жооп таба алат да. Ошондо аны ээрчип кетпейт. Бул жөнөкөй адам эмес. Бул ойгонгон, бул осознанный адам. Кайсы адамдар ээрчип кетет турган десе, ал эми эле ушул баягы жеңил оокатты издеп, же болбосо жеңил акча тапкысы келгенде, көзүнө акча ооба. Ошол учурда изилдебей туруп кирип кетет дагы, анан жаман бир учурга кейиптир болот. Ошон үчүн достор, ар бир кадам таштап атканда болушунча азыр буюрса айтып кетпедим, жана Айжан Акылбекова, ошол эле Шахризада айым, азыр аябай көп лидерлер болуп калды. Рынокто аябай сонун айымдар болуп калды. Ошол айымдардын блогторуна катталып алып, онлайндын ичин прям сүңгүп кирип көрсөңүздөр деп айтып кететир. Мына ушундай. Машалла, Алла ыраазы болсун. Айым. Убактыбыз дагы акырын азайып түгөнүп баратат деп ушундай маселеде. Ал эми ушул маселеде дагы бир бышыктоо иретине өзүңүздүн жакшы бир акыл кеңешиңизди айтып өтсөңүз, анан акырындык менен эфирибизди жыйынтыктай беребиз. Бат эле өтүп кетти дегендей болду го. Субханаллах. Жакшы. Азыр мен негизи келатканда, азыр секөз бир 20 мүнөттөй бир теманы сүйлөшпөдүкпү? Именно биздин баалыктар темасы. Бул теманы мен айтам деп ойлонгон эмесмин да. Мен такыр башка нерселерди айтып берем деген мындай ишеничте келаткам да. Эми караңыздар да, бул нерселерди деле Аллах таалам бекеринен айттырбаптыр да. Именно ушул жакка келип, ушул сөздөрдү элдерге жеткирип калсын деген нерседе ушул сөздөрдү чыгарып да. Бул керемет да. Сонун нерсе да. Субханаллах, альхамдулиллах. Эгерде ар ким үйдө туруп, ар бир аял, азыр эркектерге тиешеси жок. Ар бир айым өзүн өнүктүрүп, эгерде үйдө туруп акча тапкысы келсе, биринчи акча тапкандан эмес, биринчи өзүн өнүктүргөндөн баштаса деп айтат элем. Анткени бизде дагы да кичине бир аз тарыхка үңүлүп кетейинчи. Мурунку эгерде вот 60-40, 30 жылдардагы айымдарды, ошол учурдагы апаларды эске алып келе турган болсок, ал жакта бир чоң энелер мектеби болгон да. Бул кандай энелер мектеби болгон десе, ошол айыл апанын чоң энелери болгон. Бул биринчиси. Экинчиси, ар бир үйдө бабушка, азыр биздин чоң энебиз болгон. И ошол чоң энелер бизге чоң бир мектеп, чоң бир медресе болгон. Ошол эле айым өзүнөн кийинки кыздарды кантип тарбиялаган, кандай баалуулуктарды берген да. И ал үйдө туруп бактысыз болгон эмес, ал үйдө туруп өтө чоң нерсе менен алектенген. Ал кыргыздын керегине жараган уулдарды тарбиялап чыккан. Кыргыздын керегине жараган чоң бир баалуулукту берген, чоң бир эмне, мындай ушундай бир чоң көрөнгөнү таштаган да кийинки муңгачы. Азыркылар эмне болуп калдык десекчи? Азыркылар эмне үчүн үйдө туруп депрессияга түшүп атабыз десе, биз өзүбүз менен алек болбой койдук да. Ошондой биз көрөнгө таштай албай атабыз да. Көрөнгө таштаганга биздин кудуретибиз жетпей атат да. Көрөнгө калтырганга биздин акыбалыбыз келбей атат да. Ошол учурдан биз депрессияга түшүп атабыз да. Ошол учурдан биз стресске түшүп атабыз да. Эгерде бизде достаточно көрөнгө достаточно знание болуп, өзүбүздүн парзыбызды, өзүбүздүн
чыныгы максатыбызды билсек, анда биз бала тарбиялагандан рахат алат элек да. ооба. Анда биз күйөөбүзгө тамак кылгандан рахат алат элек да. Анда биз кайненебизге тамак бергенден рахат алат элек да. Кана ошол нерсе жок да. Ал баалуултардын баарын жоготтук да. Ошон үчүн эң биринчи акча табам деп эмес, эң биринчи өзүңүздөрдү өнүктүрүп баштасаңыздар деп сунуштайт элем. Бул сунушум, бул ушунтиңиз деп деле айтпайм. Албетте ар бир адам өзү билет, ошонун негизинде өзү чечим чыгарат. Өнүгүү жаатында дегенде, мисалы Мыкты агай бар өнүгүү жаатында жүргөн, ошол эле россиялык лидерлер бар, ошол эле Кыргызстандагы жакшы апалар бар. Азыр Саид устаза чыгып атат, Өктөмкан апалар чыгып атат. Мына ошолорду угуп атып, ошондой адамдардан, чыныгы прям нарыктан сили бар, чыныгы көрөңгөсү бар адамдардан өнүгүү жаатында илим алып, өнүгүү жаатында алардан пикир алып, дүйнө деңгээлде вообще такыр чоң бир широкий смыслга алып чыгып туруп, анан акча тапканга өтө турган болсок, анда жанагындай маселелер келип чыкпайт иншалла. Эң биринчи ушу адам өзүнүн өнүгүүсүнө салса сонун болот. Өзүңүз деле билип жүрөсүз да, Гүлзада эже, канчадан бери эфирде иштеп атасыз, канчадан бери адамдар менен иштешип атасыз. Акча тапкан адам эмес, нар жагындагы бар, нар жагында билимдүү, көрөңгөлүү инсандар такыр бөлөкчү да. Алардын түшүнүгү да бөлөкчү да. Түшүнүгү да такыр Мен бөлөкчү ушул да. маселени атайын козгогонунун себеби да ошондой да. Ооба. Анткени айымдардын ой деңгээлин өзгөртүү максатта акчаны эмес, биринчиден руханий азыкты Ооба. өстүрөлү, руханий азыкты өнүктүрөлү демекчи да. Сонун элементардан китеп окудан. Сонун, рахмат Гүлзада эже. Рахмат. Бүгүнкү биздин эфирибизге келип өтө сонун маек куруп бергениңиз үчүн сизден да терең ыраазычылык билдиребиз. Рахмат. Кадырлуу биздин көрөрмандар, негизи айым коомдун күзгүсү, коомдун тарбиячысы деп аталат эмеспи? Андыктан баардыгыбыз ушул татыктуу тарбия бергенге, өзүбүз эң алгач тарбия туура алганга аракет кылалы. Андыктан сиздер айымдар ааламы берүүсүнөн Нуриза Мамет айымыбыздын ушул акча үйдө олтуруп акча тапканга болобу деген темада өтө сонун маегин көрдүңүздөр. Эмесе келерки көрсөтүүбүзгө чейин ассаламу алейкум ва рахматуллохи ва баракатух.